Мен 21 жаштамын дейт, келинчегим түш көрүп, түшүндө шайтанды көрүптүр дейт. Экөөбүз жолдо келе жатсак, келинчегим экөөбүз артыбыздан шайтан кейпиндеги адам мени көздөй келе жатыптыр. Бир кезде мага келбей, келинчегимдин жолугун асылып, сенин жолугуңду чечемин. Азыр деп жолугунан тарткылап, келинчегим алы калбай алсырап турса, башынан жолугун жулуп алыптыр дейт. Келинчегиме кайдан күч киргенин билбеймин, ошол жерден жанагы шайтанды жыга чабыптыр да, басып кетип калыптырбыз. Кийин артыбызды карасак, адам кейпиндеги шайтан аял жерде жаткан жеринен эркек шайтанга алмашып кетиптир дейт. Үйгө келе жатканда жашыл бактарактын арасынан өтөт экенбиз. Ошол жерден да көрүнөт экен келинчегиме. Мага көрүнбөйт экен. Мен түшүндө жумушка кетип, жумуштан келгиче келинчегимдин көзүнө көрүнүп, коркутуп, үйдөгү терезеден тийишет. Сыртка чыкса, короодо алыс туруп келинчегимди коркутат экен. Мен жумуштан келгенде ал шайтан жолой албай да, көзүнө да көрүнбөйт экен келинчегимдин. Жанагы жашыл бактарактын арасынан аралап үйдү көздөй бара жатканда келинчегиме дагы көрүнөт экен. Мен аны көрбөйт экенмин. Ордунан туруп келинчегиме карай бет алып, ошол жерден келинчегим дагы алсырап алын жоготот. Жанагы шайтан басып келе жатабы, чуркап келе жатабы белгисиз дейт, бирок буту жерге тийбейт экен. Шамалдай мындай зыргып учат экен да. Колунда жыгачы бар, ошону менен келип келинчегимди ошол жыгачы менен башын уруп ичине кирмекчи болот экен. Ошол жерден келинчегим келме айтып атып жатып, шайтан жакындаган сайын оозуна келме келбей калат экен дейт, тили күрмөөгө келбей. Ошол замат келинчегимдин колунда жыгач пайда болот. Андан кийин келинчегим Ихлас сүрөсүн окуй баштайт. Сүрөнү окуган сайын шайтан от болуп жана баштайт да, жанагы колундагы жыгачы менен келинчегим шайтандын башына чабат. Ошол замат шайтан от болуп жанып күйүп жок болот. Ушул түштү жооруп бериңизчи сураймын дейт. Жеңебиз жоолукту экен, демек чөйрөдөн таасирленбесин деген сөз. Чөйрөдөн таасирленбесин. Түрлүү шайтандар бар да, Куранда шаятинил инси вал джин деп келет. Жиндердин, оттон жаралган жиндердин дагы шайтандары бар. Анан адам шайтандары бар. Экөөнүн кайсынысы зыяндуу десе, адам шайтандары зыяндуу. Ошон үчүн адам күткөн досторуна, курбуларына, чөйрөсүнө абдан маани бериш керек, адамдан таасирленбеш керек. Адамдан уялып дегенде, шарияттын иши турса, адамдардан уялып, ошол парыздан, башка нерседен уялбаш керек да. Чөйрөнү оңдош керек, анан өзүнө эртең менен кеч дем салып жүрүш керек. Бирок сүйүнтө турган жери, кубанта турган жери акырында Ихлас сүрөсүн окуп шайтан от болуп жана жок болуп атат. Демек, шайтандын айласы алсыз, бул Куранда да айтат. Инна кайда шайтани кана даифа, шайтандын айласы чындап эле алсыз дейт. Ихлас сүрөсү бекеринен эмес, бул Курандын 3төн бири. Ихластуулук. Динибизде ихластуулук керек, жолукка бекем болуш керек, туура чөйрөнү тандаш керек, диндарлыктан тайбаш керек. Эртең менен кеч өзүнө дем салып жүрсүн, өзгөчө Аятыл Курсини көп окусун. Аятыл Курси бул жин туурасында канча китептерди окуп чыктык. Эң жүрөктүн таасын Аятыл Курси, Ясин ушуларды калтырбай окуп жүрсө, иншалла бул нерселер зыянын тийгизе албайт. Жакшы нерсе. Мөмөлүү даракка таш ыргытылат. Демек, иманы бар нерсеге шайтан, жин шайтан асылат. Ошого ла хаула ва ла куввата илля биллахты айтып, намазга бекем болуш керек буюрса. Коркуп кетпеш керек.